Assalamu алейкум. Амансыздар урматтуу мекендештер. Урматтуу Алато спорт YouTube каналыбыздын жалпы көрүүчүлөрү. Бул жолку чыгарылышта сиздерге ушул күндөрү Сербиянын баш калаасы Белград шаарында өтүп жаткан спорттук күрөш боюнча 23 жашка чейинкилер арасындагы дүйнө чемпионатынын алкагында кыргыз балбандарынын көрсөткөн жыйынтыктары жөнүндө айтып өтөбүз. Алдыда бул тууралуу кененирээк ага чейин сиздер биздин каналда калып туруңуздар. Саймадан укмуштуудай акция. Эгер сен биздин катарда эмес болсоң, атайын сага 50% арзандатуу. Биринчи ай үчүн төлөө 445 сомдон башталат. Секундасына 100 мегабит ылдамдыктагы үйдөгү интернет. Интерактивдүү телевидениянын 200дөн ашуун канал. Каалайсыңбы, каалаган тасмаңды тыныгууга коюп кой. Каалайсыңбы, жаздырып алган каалаган беттешти же көрсөтүүнү көр. Муну менен чектелбейбиз. 1 сомго ТВ приставка жана бүт өлкө боюнча акысыз кошуп алуу. Сонун анткени бул Сайма. Дароо азыр чал жана өтүнмө калтыр. Сайманы кошуп ал. Толугу менен аракетте бол. Бүгүн 1-ноябрь күнү мелдештин 1-күнүндө Кыргызстандан 3 балбаныбыз өздөрүнүн күрөштөрүн өткөрдү. Анда 55 килограмм салмак чембирдигинде килем ортосуна көтөрүлгөн Акыйкат Кулжигит уулу өзүнүн биринчи атаандашы Сербия өкүлү Себастьян Коломпарды 9-0 эсебинде утуп, андан ары чейрек финалга чейин чыга алды. Бирок чейрек финалда күчтүү делинген казакстандык Арслан Абдурахманов менен күрөш өткөрүп, тилекке каршы казак өлкөсүнүн өкүлүнө 3-1 эсебинде жеңишти тарттырып койду. Ошентип жарым финалга чыгуу мүмкүнчүлүгүнөн ажырап калды. Арслан Абдурахманов жарым финалда орусиялык Мавлут Ризманов менен күрөш өткөрөт. Эгерде казак балбаны жеңишке жете турган болсо, Акыйкат Кулжигит уулу эртең көңүл жубатуучу күрөш өткөрүү мүмкүнчүлүгүн алат. Ал эми 77 килограмм салмак чембирдигинде күрөшкөн балбаныбыз Акылбек Талантбеков өзүнүн биринчи күрөшүн келтирүү баскычында же болбосо 16дан 1 финалдык бөлүктө баштады. Анда ал туркиялык Эркан Эрген аттуу балбанга каршы кескелди. Күрөштүн башында Эркан Эрген кыргыз балбанынан ишенимдүү түрдө алдыга чыгууга жетишкен. Бирок Акылбек акырындап өзүнүн абалын жакшыртып, каршылашына дээрлик жетип келгендей таасир калтырды. Бирок беттеш жыйынтыгында 7-5 эсебинде туркиялык балбан жеңишке жетип, кийинки баскычка өтүүгө жетишти. Азырынча түрк балбаны чейрек финалга чейин жете алды. Эгерде ал дагы финалга чыга турган болсо, анда биздин балбаныбызда көңүл жубатуучу күрөш өткөрүү мүмкүнчүлүгү бар. 87 килограмм салмак чембирдигинде бүгүн 2019 жылдагы Азия чемпионатында күмүш медаль тагынган Азат Салидинов күрөш өткөрдү. Ал өзүнүн биринчи күрөшүн 8ден 1 финалдык баскычтан баштап, Максат Сайлау аттуу Казакстандын өкүлүнө каршы кескелди. Жана тилекке каршы мөөнөтүнө мурда 10-0 эсебинде жеңилип калды. Ал эми Максат Сайлау чейрек финалда орусиялык Александр Камаровго мөөнөтүнө мурда жеңилип, натыйжада финалга чыгуу мүмкүнчүлүгүнөн ажырап калды. Демек Азат Салидинов ушуну менен 23 жашка чейинкилер арасында дүйнө чемпионатын жыйынтыктады. Грек-рим күрөшү боюнча күрөштөр али токтой элек. Эртең дагы 5 балбаныбыз килем ортосуна көтөрүлүп, өздөрүнүн мыкты күрөшүн көрсөтүүгө аракетин жасайт. Анда 60 килограмм салмак чембирдигинде Нурмухаммед Абдуллаев, 67 килограммда Марлен Асыкеев, 72 салмак чембирдигинде Ийгилик Сатымкул уулу, 82 килограмм салмак бөлүгүндө Бексултан Назарбаев жана 97 килограмм категориясында Данияр Шеримбековдор күрөштөрүн өткөрөт. Биз ал балбандарыбызга дагы ийгиликтерди каалайбыз жана жакшы жыйынтыктар болот деген ниеттебиз. Урматтуу мекендештер, каналга жазылыңыздар. Буйрулса кыргыз спортундагы акыркы жаңылыктарды айтып турууга аракетибизди жасайбыз. Сиздер менен мен Нурсултан Турузбеков болдум. Кайрадан кийинки берүүлөрдөн кезишкенче саламаттаңыздар.